Окуя мындан 1 жыл мурда жүз берген. Анда мектеп директорунун орун басары Бакыт Супатаев эс үчүн жоготуп оор абалда ооруканага жеткирилген. Ал ушул күндө директор Турсунбек Аматовдон токмок жегенин айткан. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, бирок айыпталуучу тарап тергөөгө ишенбөөчүлүк көрсөтүүдө. Жерде калып калыптыр. Анан каерде болду эле деп анан акасы ошол жака түшүп, ошо таякты алып, баягы таяктын караса эле жарымы жок. Бул болду болбоду ушу таяк менен сабады да, сабасам эмне үчүн бул ушинтип жатат деп эле кечке маал ошентип калды. Ошону менен алып кетти. Каракулжага баргандан кийин анан эртеси булар менин күйөөм үстүнөн арыз жазып коюшту. Турсунбек Аматов таяк менен сабаган деген шек менен экспертиза дайындалган. Бул боюнча кылмыш ишин алгач Каракулжа райондук милициясы тергеп, андан кийин Ош облусуна которулган. Учурда айыпталып жаткан мектеп директору Турсунбек Аматов дагы ооруканага түшүп калган. Ага тергөөчү тарабынан кысым көрсөтүлгөндүгү себеп кылышат. Переживать этсе, бул даже 3 мүнөткө туруштук бере албайт. Ушундай приступу кармаса, буну сөзсүз Бишкекке алып барышыңар керек. Биз карай албайбыз, бул жерде лечение кыла албайбыз. Ушу мээ ылдый түшүп кеткен 6 мм. Анан ошону чыгарыш керек. Биздин алыбыз жетпейт. Бишкекке алып баргыла деп атат. А Бишкекке алып баралы десек, бул жакта 1 ай 14 апрелге чейин шаардан чыкпаш керек деген чечим чыгарып койгон. Мына колу ушундай жатат. Hiç kimdin balası же, kuyusu же, atası mınday olsun baldarım. Buna kol uşu boyunca turat. Жабырланган делген Бакыт Супатаев болгон окуядан бери оор абалда 4 ай комада жатып чыккан. Бир буту, бир колу бүгүлүп жазылбай калган. Ал убакыттан бери дарыланып, бирок жакшы боло албай келген айтышат. Бир учурда соо жүргөн адам 1 жылдан бери кыймылсыз болуп, экинчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелгендердин катарына кошулган. Андыктан бул үй бүлө дагы адилеттүү чечимди күтүп турушат. Алар путу менен басып жүрбөй балдарын. Путу менен басып жүрөт, жарыкчылыкты көрүп атат. Мына меники мына путу. Мына эң жазыл су чыгышып, илаба. Мына эң жазылганы мына ал. Башында кан тамыр, 3 кан тамыры жара чапкан таяк мененчи. Мээ 11 мм жылып кеткен. 4 ay komada jattı. 6 ay деген аран сүйлөдү. Анан мага неге doğrumda дагачы. Азыр мына же оодарып албайт. Мына чыкчы көрөйүн. Келип Неме, илгер. Өйдө тургузушуп деле көргүлөчү балдар. Турабы экен. Кыялы менен турат, кыялы менен отурат, кыялы менен негизи өмүрү отура албайт жата калсачы. Окуя боюнча негизги 2 күбө болгон. Ал убакыт аралыгында алар көрсөтмөсүн өзгөртүп, тергөө ишин 1 жылга созулуусун шартташкан. Ош облустук милициясы болсо тергөөчүнү айыптоого негиз жок дешет. Анткени окуядан бери 3 тергөөчү алмаштырылган. Бул жерде ошол 2 тарап 1 айылдан болгондуктан күбөлөр дагы ар кандай көрсөтмөлөрдү берип чалгаштырып жиберген да. Ошол акыркы ошо чечим, ошо топтолгон материал негизинде күбөлөрдү кайра суралып, ошонун негизинде далилдеп, мурда шектүү катары өткөн жаранга айыбы бузулуп, сотко жөнөтүлдү материал. Чындыгында тергөө бир туура эмес боло турган болсо, бул жерде ар бир ошо чечимди бул көзөмөл органынын көзөмөлүндө, прокуратуранын андан башка жетекчиликтердин көзөмөлүнүн алдында гана бул ишке ашырылат. Тергөөчү өзү эч кандай чечим кабыл ала албайт. Бул окуя эми эмне менен бүтөрү белгисиз. Турсунбек Аматов менен Бакыт Супатаев бул жаңжалга чейин жакын достордон болушкан. Бул мушташ боюнча тергөө аяктап сотко өткөрүү алдында турат. Андыктан акыркы чекитти сот гана коймокчу. Гүлшейир Талантбек кызы, Аскар Маматисаков, 7 канал, Ош шаары.